Ассаламу алейкум. Урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан замандаштар, амансыздарбы? Максималдуу түрдө такси агалар группаларыңыздар менен жөнөтүп таратып коюңуздар. Келип, мына 5 январь күнү 8ден 12 чейин 100 адамга бир люли кебаб, нан, чай менен бекер беребиз деди. Негизи чайлары вообще эле бекер экен да. Мына адрес айтып коеюн: улица Камдива, Орлова 3 дейт. Район Марфинодо жолдун боюнда самойкалар бар могу жерде. 4 бокс туугандар. Парковкалары кенен, могу жерге кое бересиздер. 8ден 12 чейин коюлду. Эмнеге дегенде, мына машина вообще кабайт деди да. Негизи башка учурларда мына жолдо мындай барганда ступит дорогадон оң колунду кирип дейт. Могу жака 30 машина койсо болот дейт. Мына бактын жаныначы, парктын жанына. Анан бул 4 бокстан сырткары самойка, могу жерде 10 самойка бар экен. Мына мосттун түбүндө 10 самойка бар. Келип машина жууганча эжекебизди колдоп, эжекебиз ачтыр. Поддержка кылып чай пайынан ичип туруңуздар. Ички кооздугуну сиздер үчүн атайын даярдап, тамактардын бышылгандыгыны даярдап койгонбуз. Бизден алыстабай ошол видеого көңүл буруңуздар анда. Чакан ашкана аябай уютный жолдун боюна ачылыптыр. Эжекебизди таанысаңыздар керек, эжекебиз өзү күтүп алды. Майди шопту жетектеген, ошол жерди негиздеген эжекебиз. Мурдатан тартып келебиз. Учурда шубалар аябай каттуу сатылууда да. Амандашып эле менен баштай бересиз. Ассаламу алейкум. Биздин кичинекей ашканага куш келипсиздер. Биз ушинтип иним экөөбүз адал ашкана ачтык. Баарыңыздарды күтөбүз. Келип, коногубуз болуп кетиңиздер. Тамактардан даам татып. Коорлордон атайын Кыргызстандан алып келипсиз, а? Коорлорду да атайын иним барып, өзү Кыргызстандан алып келди. Простор боюнча, бирок коорлорду табыш кыйын экен. Бардык коорлор профессиональный. Лагманынан жеп көргүлө аябай сонун. Канчадан батат бир жерге? Азырынча 45 адамга ылайыкташтырылган. Кийинчерээк ойлонуштурабыз кабиналарды ачып, дагы залды кеңейткенге. Чакан мини отуруш ушундай жанагыларды кыса өткөн да мини. Ошондо 15-20 адамды мини корпоратив, туулган күн кылабыз десеңиздер, заказ алабыз. Келсеңиздер, сонун кылып өткөзүп беребиз. Бир сурап койсом болобу? Тамагым даамдуулугу боюнча. Люли кебабын мактап жеп аттыңыздар эле жанаракчы. Assalomu alaykum. Wa alaykum assalom. Men бул жерге кече келдим эле 2-3 күн мурун. Мойкадан чайкан ачылган экен, көрүп кирип, тамагын жедик эле өтө даамдуу экен. Анан досторума сунуштап, классташтар менен бала чакасы менен чогулуп бүгүн келдик. Өтө сонун экен, мында акчасына ылайыктуу, берекелүү, өтө даамдуу экен. Кайсы тамак өзгөчө жакты эми сиздерге мындай? Тамактын бизге бардыгы жакты. Основном мунусу жакты эмне деп болот? Казан кебаб. Казан кебаб. Шашлыгы жакты. Мамилеси сотрудниктердики жакшы экен. Чай бекер деп койдук. Чай бекер. Бекер чай. Жок, тамашташпан барды жакты бизге, сонун, абдан сонун. Кеп тургула. Жакшы да. Жакын жерде күндө келип турат. Бир адам билсем, канча адамды алып келет. Мамилесин жакшы деп атат, жакшы. Бул жерден ары карап отуруп чай ичседан болот экен эми, мындай. Кофе аппарат койсоңуз жакшы. Буюрса кофе аппараттарды коебуз. Шарттарды дагы каталары, кемчиликтерди оңдойбуз. Бунан дагы расширять эткенге аракет кылабыз. Негизи ашканасы аябай таза экен, чындыгында мына коорлор бир тартынганы таталбадык да. Бирок тазалыгы боюнча чындап жакшы. Тазалыгын именно өзүм контролдойм. Ошондуктан кыжалат болбоңуздар. Бул жерде менин иним Урмат бар. Мен ушул жерде кызмат көрөзөт. Ооба, өзүм магазинде бошогон үчүн менин иним Урмат сиздерге дайым кызматта болот. Анча-мунча суроолоруңар болсо, кемчилик болсо, тартынбастан мага чалсаңыздар болот. Бул жагы эми чакан бар экен, суусундуктар, холодильникте суусундуктар болот.
убордун мына кирер иштери бар экен туугандар. Тамактарыбыз адал, адал, анын дагы доставкаларыбыз бар. Ушул 5 километр аралыгында заказ кылсаңыздар, доставкаларыбыз үйүңөргө чейин бекер. Кайсы метролор дедиңиз? Айтып койгон элесиз. Метро Тимирязевская, Фанфизинская, Бутырская, метро Окружная, Петровско-Разумовская, ошол бардык метролорго доставкабыз бекер. Кандай тамак аса бекер? Канча сомдон жогору болуш керек? 1000 сомдон жогору болсо бардык тамак бекер. 1000 сомдон жогору болсо эле болду. Подъездге чейинби же Квартирасына чейин. квартирага чейин? Квартирага чейин бекер. Анасы, жакшы. Атайын мына туугандар 1-2 күндө чыгат. О. Суусундуктар бар бул жерде. Видеодо көргөзгө Өзүбүздүн шербет, Кыргызстандын суусундуктары. Кола, Пепси, фонтаны сүйүүчүлөргө да бар экен туугандар. Андан алып келиптир. Анан атайын биздин катталуучуларга көргөзөлүк деп атайын тамактарды даярдап чыгарды, отуруп ала бериңизчи. Өзгөчө лагмандарыны мактап жеп атыптыр да келген адамдар чынар. Порсы дагы чоң, анан дагы даамы дагы аябай сонун эт менен, койдун этинен жасалат лагмандарыбыз да. Баасын айтыңыз. 340 ба? Лагманыбыз 340 сомдон. 340тан. Көбүнүн өзүм унутуп калам ошо. Бул тамактарды чыкканына бир 5-10 мүнөт болуп калды да, кичине туруп калдык өз негизичи. Ооба. Мантынын баасы канча же? Мантынын баасы 330. 330. Порциясы чоң экен бирок, а? Порциясы чоң. Анан дагы бизде жакшы жери лагманды келип заказ кылганыңыздан кийин сразу даярдап беришет. Свежий даярдап беришет. Мурда жанагысы даярдап калып. Жок, андай эмес. Сразу биротоло жасап берет. Хамырынан сразу чоюп, суга бышып, анан булорлорун сразу пышат экен тууган. Мурдагыда байгында эмес. Даярдап коюп, кошуп бербейт экен кыскасы. Жок, андай эмес. Өтө жакшы же. Биздин подписчиктердин ишин айтып койдук биз же. Такси группага таратасыздар дагы. Жөн эле келип, көргөзөсүздөрбү, көргөзүп туруп, бир нан, люли кебап, чай менен жеп кетесиздер. Ал эми 100 адамга дагы чоң. Мына люля кабаптары дагы чоң и сочный, мощный дегендей. Баасы канча эле ака? 170, а? 170тен. Кускойлор дагы бар. Куской 250, оромо шашлыгыбыз бар 190, люля кабабыбыз 170, крылышка 200дөн, да. Бирок порциялары чоң. Эже мына казан кебап дегендер мактап атат да. Граммы канча сыр болсо, мына чоң да мына. 550 грамм. 550 грамм. Бул баасы канча мына? О, карагылачы. 499. 499, а? Эти аябай жумшак, сонун бышырылган. Порциясы көп. Порциясы көп. Да. Анча жерде тойго каласың, бирок мынага билбейм, мен лично тоет, мен кишини ашыптан калам азыр. Ооба. Бул жерде дагы кайыр жарыны лагман бул. Жарыны лагман, да. Мунун баасы канча болду экен? 350 Да, 350. 350дөн. Көрүп аткан тамактарыңыздарды бардыгын айтылган метролорго чейин, үйүңүздөргө чейин, квартираңыздарга чейин жеткирип берет. Болгону 1000 рубльден жогору сода кылсаңыздар керек экен. Наличный перевод боло берет ал жагы. Чайхананын иш убактысы канча? Канча иштеп атасың азыр? Эртең мененки саат 7ден 9дан, эртең менен 9дан 1ге чейин, 12-1ге чейин иштеп атыптыр. Ооба, жакшы экен. Мен эми сунуш берип атам эжекелерге, мына 5-6 адам алып келсе, бир адамга бекер кылып, бир айча ошондой бир розыгрыш нерсе кургула депчи. Оңой жактары. Ол жагын дагы ойлонуштуруп, карап кылып беребиз. Туугандар, ошо таксидегилер группаларын таратпаңыздар. Бул жер ошо метрого алыс болгондуктан машина мингендерге бир ыңгайлуураак экен да. Ол метродон дагы бери өтүш үчүн 10 км экен. Мен аны чакырып койдум метродон алга. Айлан 10 км келдик. Жакын арада жанагы өтмөк жолдан бүтүп атыптыр. Мост бүтүп атат. Мост бүтсө, жакшы болуп калат. Аябай жакын болуп калат. Эми тамактары жакшы. Бир келген адам, вот даже Королевтон повторно кайра келип атат клиенттерибиз. Лагмандын даамын бир татып көргүлө. Анан кийин кайрадан кайрылып келесиз. Мантысы дагы башкача экен. Да, лагмандын даамы өзгөчө. Поварларды специально ошо Кыргызстандан заказ менен келген поварлар. Анан кээ бир жерге барсаң башында жакшы болуп, кийин айнып кетет деген жок. Бизде андай болбойт, себеби өзүм контролдоп турам. Дагы колдоп кетесиздер деген үмүттөмүн. Биздин мекендештер ушун алга чейин биздин магазинди да колдоп келген. Эми бул кичинекей ишканабызды да колдоп коесуздар деп үмүт кылам.
Ошол 5 январь күнү туугандарым 8-ден 12-ге чейин акырын келе бересиздер. Ошол убактарда таким парковкалардан Кечки саат. бош болот экен, кечинде ошого ошол убакт коюп атак жөн жейм дегендер келе бересиздер. Эртең 9-дан ошол 1-ге чейин. Тамактары жакшы экен, туугандар жегендерден көрдүңүздөр. Эмне бир дегустация кылып коелукпу же, эмне кылайын? Мына кашык, вилка бул Камера жерде. тарткан досумдан жана кылып атты, сен шилекке дагы затыран болуң, жебей эле койдуң депчи. Мен сунуштайт элем, лагмандан пробуйт деп лагман, башта депчи, да, бисмилла. лагманынын даамы Мен прям эми- өзгөчө. Биздин подписчиктер үчүн мындай тартыра тургандар үчүн мен дегустатор катары эле көрүп калыптыр. Ошого жана койсоң. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Бул жерде ачык лазы дагы бар. Башта негизи ачууну кошуп жеме же. Негизи ачуу менен жакшы кетет. Ооба, ачуу менен Лагман. жакшы. Анан кийин бизде еще нават чайыбыз бар. Новат канча сом же? Новатыңыз канча Нават койдуң? чайыбыз бекер. Новат бекерби? Силердин подписчиктериңер үчүн. Да, Кыргызбай каналынын подписчиктери үчүн нават чайыбыз бесплатный такси. Честик атат дедиле. Собой калып кетмей жок деп кылайынбы? Бисмилла. Мына камыры Свежий. свежелиги билип турат да. Ооба. Сочный. Көже сочный чындапчы. Ооруларды специально айтып атпаймынбы, Кыргызстандан алдырттык, чтобы стажы менен баягындай жеген адам ыраазы болсун депчи. Сочный чындап. Биз лагман сүйүүчүлөрбүз го. Бизде аябай эле лагман Эти дагы көрөбүз. 2 штук же 3 штук эмес. Эти көп. Этин жакынырактан тартып көрсөтүп койсоңор Эти көп экен. Ооба. И койдун этин да жасалат. Мына 15-20 штукта ети бар экен. Ооба. Штук. Мантысын көрүп атасыз вообще. Ооба. Мен эл жегем мына. Скойду. Мына кылайын жажак. Ооба. Скойдан силерге бир. Люлядан. Люлядан. Люлясы прям сочный. Ушу Люляны эмнеден мактап аттыр? Люлясы жакшы экен депчи. Ооба, сочный, мощный. Кээ бир жерде барсаң ачык, кээ бир жерде барсаң сухой болуп калат да. Бизде андай эмес. Бул дагы повар специально Оштон келген. Мына Шашлыкта иштеп жүргөн. дам чындап Кыргызстандыкыдай мына. Ооба, Кыргызстандыкындай. Анан биз өзүбүз эттерди да контролдоп, хали адал, анан сочный, жакшы эттерди алабыз. Бүкөм жакшы экен. Дагы бири мындай оромо шашлыгыбыз. Кыргызстандагыдай оромо шашлык. Тоже можешь попробовать укам. Аябай этот сонун, да. Бисмилла. Элдер дагы жана кылып койду уже шилекей дагы депчи. Бисмилла. Бул лагманды жеген да арманда, жебеген да арманда лагман. Оромозу анан жакшы экен. Ооба, бардыгы сочный, прям сонун. Gece gözü поддержка кылып чапай иштеңиздер, группалар менен таратпаңыздар. Мурда ким чай ичкендер болсо, тамактын даамдуулугу боюнча комментарий күтүп калабын. Анда биз көрүшкөнчө, Мади шоптон. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. Даканса айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.